Жума күндүн башка окуяларын түз эфирде баяндайбыз. Кутман кечиңиз менен студияда кызматта мен Гүлзат Карбаева. Адегенде программанын биринчи бөлүгүнүн кыскача мазмуну менен таанышпаңыздар. Кумтөр алтын кенин мамлекеттин башкаруусуна толук өткөрүп алуу оңойго турган жок. Бул вакыт аралыгында сырткы күчтөрдүн ички олигархиялык жана коррупциялык топтордун катуу кысымы болду. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Медиа Хабтын журналисти Али Токтакуновго кеңири интервью берип, бир катар кызыктуу маалыматтар менен бөлүштү. Кыргызстандын ички дүң продукциясынын көлөмү 7 айда 1 триллион 172 миллиард сомдон ашты. Улуттук статистикалык комитети бул көрсөткүч өткөн жылдын 7 айындагы көрсөткүчүнөн 11,1%га көп экенин кабарлады. Кыргыз улуттук Манас-Ордо комплекси толугу менен жаңыланууда. Комплекстин аймагына административдик борбор, конгресс-холл, улуттук элементтер камтылган коттедждер, салтанаттуу иш-чаралар үчүн борборлор курулуп жатат. Кыйналып атам. Мен жашагым келип атат. Жарым решенный болсо да жашагым келип атат. Жакшынакай жашагым келип атат. Ар бир күнү кыйналып чарчамалып. Өз жашымда түбөндө уже ыйлай берипчи. Бул эжебиз узак убакыттан бери ушинтип кыйналып диализ аппаратта жаткан учуру. Аллах ыраазычылыгы үчүн ушул эжекебиз дагы чет өлкөгө чыгып, ушул бөйрөгүн операция кылдырып, пересадка кылдыруу үчүн чоң суммада каражат керек экен. Ушул реквизиттерге колуңуздардан келгенче салымыңыздарды кошуп кетиңиздерчи. Аллахым шифа берип, ушул эжекебиз дагы бутуна туруп, балдарынын пешенесине бар болсун. Реквизиттер калтырганбыз туугандар. Баяман деп чыгат, Мбанк, ушундай да Сбербанк Бактияр А деп чыгат. Колдон келген жардамыңыздарды ушул реквизиттерге салып, туугандар таратып кетиңиздер видеону дагы. Жакын ортолукта ушул операцияга барыш керек экен. Ушул бөйрөгүнөн пересадка болуп операция болот. Азыркы учурда аябай кыйналып ушул аппаратта жаткан учуру. Кыргызстандын ички дүң продукциясынын соңку 7 айдагы көлөмү 1 триллион 172 миллиард сомдон ашты. Былтыркы жылдын 7 айындагы көрсөткүчтөн 11,1%га көп. Бул тууралуу улуттук статистикалык комитет кабарлады. Ички дүң өнүмдүн дээрлик тең жарымы өнөр жай продукциясы болуп саналат. Ошондой эле баалардын өсүшү тууралуу дагы маалымат берилди. Декабрь айына салыштырмалуу керектүү баалары менен тарифтер 6,7%га жогорулаган. Ал эми тышкы жана өз ара сооданын көлөмү январь-июнь айларында 7 миллиард 900 миллион доллар болду. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 1,4%га көп. Экспорттоо жөнөтүүлөр 1 миллиард 69 миллион АКШ доллары түзүп, өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 11,1%га төмөндөдү. Импорттук келип түшүүлөр 2025 жылдын январь-июньна салыштырмалуу 3,7%га өсүп, 6,18 миллиард АКШ долларын түздү. Кыргыз улуттук Манас-Ордо комплекси 100%га жаңыланууда. Ордо домдоо иштери 31 жыл мурун Манас эпосунун 1000 жылдык мааракесинде жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күндө комплекстин аймагында административдик борбор, 300 орундук конгресс-холл, улуттук элементтерди камтылган коттедждер, жайкы жана кышкы ашканалар, ошондой эле салтанаттуу иш-чаралар үчүн борборлор курулуп бүтүү алдында турат. Манас-Ордо улуттук тарыхый маданий комплексин жаңылоо аркылуу туризм тармагы өнүгүп, кыргыз маданияты жана Манас дүйнөсү эл аралык деңгээлде таанылмакчы. Кененирээк кийинки материалда. Кыргыз элинин көнөрбөс бай казынасы аталган Манас атанын руху мекендеген Талас жергесиндеги Манас-Ордо улуттук комплексинде быйыл болуп көрбөгөндөй масштабтуу реконструкциялоо иштери жүргүзүлүп жаткан учуру. Мына ушул иштердин аткарылышы, деги эле бул жакта болуп жаткан өзгөрүүлөр туурасында сиздерге алдыда кененирээк көрсөтүп, баяндап бермекчибиз. Долбоорго ылайык жаңыланган комплекс күнүнө 10 миңге чейин мейман кабыл алууга жөндөмдүү болгон Борбордук Азиядагы уникалдуу маданий мейкиндикке айланат. Комплексте коноктор үчүн соода жана эс алуу аймагын түзгөн галерея жана маданий коомдук иш-чаралар борборлору да курулат. Ал эми Ордонун ортосунда орун алып, негизги объект болгон музей дагы баштан аяк жаңыланды. Сыртына толугу менен мрамор таштары капталып, ичи акыркы үлгүдөгү инновациялык технологиялар менен жабдылат. Почти калп айтпасам 40% өзгөрүү болду. Неге дегенде дополнительный пристройка салдык.
анан чоңойтуп кеңейтип ошого жаңыдан кафель ордургузуп, анан азыр бул жерде бизде чоң LED экран коюлат. Ал болсо экранды адамды болсо почти 360 градуска погружение кылдырат, то есть ол потолоктон башталып полдун астына чейин полностью экран болот, мындай болупчу. И сиз болсо, допустим, азыр немеде видеороликтер азыр даярданып атат. Ошол уже кудай калса бүткөндөн кийин, уже эл келгенде сен ошонун ичинде болгон сезим болот да. Жаңы долбоорго ылайык музей имаратынын аянты 450 чарчы метрден 1500 чарчы метрге чейин кеңейтилди. Комплекстин аймагында административдик борбор, улуттук элементтер камтылган коттедждер, жайкы жана кышкы ашканалар салынууда. Ошондой эле 300 орунду кеңеш ордо конгресс холлунун курулушу дагы аяктоо алдында турат. Ушул жерде мына кеңешмелер, жыйындар, жана дагы ушул өзүбүздүн улуттук идеологияларыбыз кандай сөздөр болсо ушул жерде мына сиздер көрүп турган ушул түндүктүн астында бунун түзүлүшү ушу боз үй сыяктуу болду. Андай заманбап, бирок боз үй сыяктуу. Мына түндүк мынакей түндүгүбүз түшпөсүн деп түндүгүбүз көрүнүп атат. Азыр мынакей люстралары коюлуп атат. Жыйын зал ушул жерде болот. Ал эми наркы жагында кичи жыйын зал, бул жагында кичи жыйын зал. Бул жерде котормочулардын андан тышкары биякта да чоң залдар бар. 85% курулуш иштери аяктап атат. Курулуштардын баары толугу менен бүттү. Ал эми ичиндеги жасалгаламасы, отделкасы, обои башка маселелер чапталчу иштер болуп атат. Эми Кудай буюрса, ушул август айынын аягында этегинде ушул курулушту толугу менен бүтүрүп, анан биздин мамлекетибиздин 35 жылдык эгемендүүлүк күнүндө иш-чарага даярдыктарын көрөбүз. Манасордо комплексинин жалпы аянты 225 гектар. Мында акыркы 30 жылда биринчи жолу ири масштабта жаңылануу иши жүрдү. Ал үчүн мамлекеттик казынадан 1 миллиард сомдон ашуун акча каражаты бөлүнгөн. Реконструкция иштеринен кийин комплексте 100гө жакын жаңы жумуш орундары түзүлүп, өлкө экономикасы менен туризмди өнүктүрүүгө салым кошо турчу өзгөчө жайга айланары күтүлүүдө. Манасордо улуттук комплексиндеги реконструкциялоо иштери толугу менен аягына чыгып, эл үчүн пайдаланууга берилген соң, бул жер ата бабалардын басып өткөн жолун жана ошондой эле азыркы кыргыз элинин жашап жаткан жашоосун айкалыштырган өзгөчө ири ордо болмокчу. Кыргызстандын энергетикалык системасы обочолонгон иштөө режимине өттү. Бул тууралуу энергетика министрлиги билдирди. Белгиленгендей, бүгүн Казакстандын түндүк жана түштүк бөлүктөрүн байланыштырган электр линиясында өчүрүү болгон үчүн Борбор Азиянын бирдиктүү энергетикалык системасы обочолонгон энергетикалык түйүнгө бөлүнүп калган. Мындан улам Кыргызстандагы обочолонгон иштөө режимине өттү. Бул убактылуу, эрежелерге ылайык ошол учурда автоматтык башкаруу системасы иштеп кеткен. Кырдаал энергетиктердин көзөмөлүндө адистер иштөө режимин турукташтыруу жана электр энергиясы менен камсыздоону калыбына келтирүү үчүн зарыл чараларды көрүп жатышат. Учурда керектөөчүлөргө жарык үзгүлтүксүз берилип жатат, дешти министрликтен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирдин алкагында биз ушул теманын тегерегиндеги адистен тактоочу суроолорго жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Биз менен түз байланышта Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун басма сөз кызматынын жетекчиси Тагжана Айдаралиева бар. Тагжана айым, саламатсызбы? Байланыш жакшы элеби? Угуп жатасызбы бизди? Саламатсыздарбы, байланыш сонун, рахмат. Айтсаңыз, бүгүн күндүз өлкөдө жарыктын кыска убакыт көчүп, кайра күйгөнүнө эмне себеп болду? Эскерте кетсек, Кыргызстандын энергетика кызматкерлери энергетикалык системасынын штаттык режимин тез арада калыбына келтиришти. 2026 жылдын 14 августунда саат 15:34 болгон техникалык мүмкүнчүлүгү болгон Борбордук Азия бириккен энергетикалык системасынын бөлүмү менен Кыргызстандын энергетикалык системасында электр менен камсыздоонун кадимки схемасына калыбына келтирген. Айтсаңыз, эч кандай чектөөлөр киргизген эмес. Обочолонгон иштөө режими дегенде кененирээк түшүндүрүп өтөсүзбү? Бул канчага созулушу мүмкүн? Бул режимди мындай жалпак тил менен түшүндүрүп кетсе, бул биздин энергосистема өз алдынча иштейт, өз муктаждыктарын толугу менен жабат. Эч кандай чектөөлөр, эч кандай өчүрүүлөр кирген жок. Чоң рахмат. Биз менен түз байланышта Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун басма сөз кызматынын жетекчиси Тагжан Айдаралиева болду. Биз программабызды улантабыз.
Араван районунда заман талабына жооп берген жаңы өндүрүш ишканасы курулууда. Достук айыл аймагындагы газоблок заводунун курулушу 70% аяктады. Долбоордун жалпы наркы 1 миллиард сом. Ишкана жылына 300 000 куб метр газоблок өндүрүп, Кыргызстандын түштүгүн гана эмес, өлкөнүн бардык аймактарын курулуш материалдары менен камсыздоого багытталган. Завод толук ишке кирсе, 70 туруктуу жумуш орду түзүлөт. Араван районунда эми газоблок курулуш материалдары чыгарыла баштайт. Учурда ири заводдо негизги курулуш аяктап, сырткы бөлүгүн жасалгалоо жана өндүрүштүк линияны орнотуу иштери кызуу жүрүүдө. Учурда бул жерде 100дөн ашуун адам эмгектенүүдө. Долбоордун жалпы баасы 1 миллиард сомду түзөт. Заводду 2026 жылдын аягына чейин толук ишке киргизүү пландалууда. Ишкана жылына 300 000 куб метр газоблок өндүрүүгө жөндөмдүү болот. Өндүрүштө колдонулуучу чийки заттын 90% Кыргызстандын түштүгүндөгү жергиликтүү кендерден алынат. Бул бир жагынан жергиликтүү ресурстарды натыйжалуу пайдаланууга шарт түзсө, экинчи жагынан курулуш материалдарын сырттан ташып келүү муктаждыгын жоюп жана баанын жеткиликтүүлүгүн камсыздайт. Газоблоктун составында биринчи цемент, кум, акитаж, анан гипс, анан алюминий пудра деген кошулат. Ушундай составы бар да, составында. Биз азыр цемент өзүбүздөн чыгат, гипс өзүбүздүн карьерибиз бар, акитаж өзүбүздүн заводубуз бар, кумду ушул жерден алабыз, мына Озгурдан, анан дагы караштырып атабыз өзгөнөн деп. Ушул эле жакын ортодон алабыз да. Биз бир гана четтен алып жүрген нерсе бул алюминий пудра. Газоблок бүгүнкү күндө курулуш тармагында кеңири колдонулган заманбап материалдардын бири. Жаңы ишканада өндүрүлө турган продукция белгиленген техникалык жана сапат талаптарына толук жооп берет. Мына биздин региондо мындай газоблок өндүрүштүк ишканасы курулу элек да, бизде болуп атат. Азыр мына келген айттым го тетиктер, булар бардык азыркы талапка, заманга бап жооп бере турган тетиктер да. Айырмасы ошол. Эски жерде, бул жерде эски тетик жок. Бардык азыркы заманга жооп бере турган тетиктер коюлат. Араванда акыркы мезгилде өндүрүшкө багытталган долбоорлор көбөйүүдө. Район өндүрүштөн түшкөн киреше боюнча облуста алдыңкы орунга чыгып, жаңы жумуш орундарын түзүүдө да жигердүү аймактардын бири болууда. Ал эми Аравандагы бул завод ишке кирсе, алдын ала эсеп боюнча жылына республикалык жана жергиликтүү бюджетке салыктык, социалдык жана башка милдеттүү төлөмдөрдөн болжол менен 200 миллион сом түшөт. Мындай ишканалардан пландалган бир топ ишканалар бар. Атап айтканыбызда, бул ишке берилүүчү ишканалардан кыш заводто Араван Достук кыш заводто ишке кирет. Андан ташкары Деворган аймагында жана 700 миллион сом тегерегинде бир кыш завод ишке киргизилебиз. Анан Кичи Алай Чөгөм аймагында мына 31 августка карата Кичи ГЭС ишке киргизилет. Анда инвестициянын көлөмү 220 миллион тегерегинде. Ошентип Араванда курулуп жаткан жаңы завод жергиликтүү чийки затты өндүрүшкө тарткан, жаңы жумуш орундарын түзгөн ири долбоорлордун бири болору күтүлүүдө. Бегима Асанова, Маруф Шакиров, Ала Тоо 24 Ош. Өлкөдөгү стратегиялык маанилүү долбоорлордун бири болгон Ала Бука Кировка унаа жолунун курулушу акыркы баскычына чыкты. Ала Бука менен Чаткалды байланыштырган жолдун жалпы узундугу 100 чакырымды түзөт. Ушул тапта деңиз деңгээлинен 2741 метр бийиктикте жайгашкан Чапчы маршрутундагы эң татаал тилкеде дагы иш кызуу жүрүп, акыркы бөлүктөргө жол асфальт төшөөгө даяр болуп калды. Бул Жалал Абад облусунун эң алыскы Чаткал жана Ала Бука райондорун байланыштырган негизги стратегиялык каттам. Учурда жолду реконструкциялоо иштери кызуу жүрүп, дээрлик аяктоо алдында турат. Жалпы узундугу 100 чакырымды түзгөн унаа жолду асфальттоо өлкө башчысынын тапшырмасы менен ишке ашууда. Жолчулар бир учурда эки тараптан тең, тагыраагы Чаткал тараптан да жана Ала Бука жактан да ишти ууда башташкан. Андыктан жумуш ыкчам жүрүп, учурда жолдун 74 чакырымдагы деңиз деңгээлинен 2741 метр бийиктикте жайгашкан Чапчы маршрутуна туштап келип калышты. Ушул Ала Бука Чаткал жолу мына капитальный ремонттон өтүп, асфальтка даярдап, асфальт басып атабыз. Кудай кааласа мына жакын арада
Ушу перевалдын биягына асфальт келип калды, бия чаткал жагынан да келип калды. Уже экөө тогошо турган болуп калды. Ушул жакын карада Кудай кааласа тогошот. Машиненин кандай түрү болсо да келе бериңиздер чаткалга, мына чаткал деңсеген жарандарыбыз Кудай кааласа мына жол эң жогорку деңгээлде бүтүп атат. Азыркы тапта дээрлик 90 чакырым аралыкка асфальт төшөлүп бүткөн, калган 10 чакырымда асфальт төшөгү даярдык катары жер жумуштары кызуу жүрүп жатат. Бул жолдун жаңыланышы Эңириде эки райондун ортосундагы транспорттук каттамды кыйла жеңилдетет. Ошондой эле аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн соода саттыктын жанданышына жана Эңириде туризмге дагы салмактуу салым кошот. Анткени чаткалга барууну каалаган чет элдик коноктор үчүн каттамдын жакшырышы коопсуз саякаттоого өбөлгө. Yollarımız taş yolları da. Мурда бул каттам таш жол эле. Кыргызстандын президентине рахмат. Быйыл жолдор асфальтталып, Ыдырыс пайгамбардын күмбөзүнө баруу кыйла жеңилдептир. Ravan boptu. 40 yıl burun kelgenman. Чаткалга мындан 40 жыл мурда келген элем. Быйыл атайын саякаттап, зыярат кылганы келдик. Жол абдан өзгөрүптүр. Мамлекет башчысына рахмат айтабыз. Президентимизге рахмат. Жол жакшы. Мындай болот деп эч ким оюна түшүнө келген эмес. Жолдун реконструкциясына 70ке жакын оор техника тартылып, 2 асфальт, бетон жана 3 таш майдалоочу завод курулуп иштеп жатат. Жолдун курулушу толугу менен мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржыланууда. Каттам 2 тилкели болуп, оор жүк ташуучу унаалардын өтүүсүнө ылайыкталып салынууда. Дөөлөт Канатбеков, Мухаммед-Али Назаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу. Бишкектин Фрунзе көчөсү жаз айларында жабылган. Анткени жер алдынан өткөн жылуулук тармагын жаңылоо иштери жүргүзүлүүдө. Көп жылдан бери иштеп келген түтүктөр демонтаждалып, ордуна жаңылары коюлууда. Учурда жумуштар кайсы баскычта? Жаңылоо иштери качан бүтөт жана Фрунзе көчөсү качан ачылат? Кабарчыбыз билип келди. Мен азыр Фрунзе көчөсүндө турам. Бул жер жаз айларынан бери реконструкцияга жабылган. Тагыраагы Тыныстанов көчөсүнөн Тоголок Молдо көчөсүнө чейинки тилкеде жолдун астынан өткөн жылуулук тармактарынын түтүктөрү алмаштырылып жатат. Бул түтүктөрдүн жарактуулук мөөнөтү 20 жылга эсептелгени менен айрымдары 40-45 жылга дейре кызмат кылып келет экен. Эми ушунун баардыгы жаңыланууда. Азыркы тапта Тыныстанов көчөсүнөн Тоголок Молдо көчөсүнө чейин жылуулук тармагы жаңыланып атат. Жылуулук тармагынын каналы алмашып атат. Трубалары 720 мм-ден 920 мм-ге чоңойтулуп атат. Бул деген шаар азыркы учурда өнүгүп өсүп, көп үйлөр, ар кандай социалдык зданиялар курулуп жатканын айынан. Ал эми жаңы түтүктөр көбүрөөк кызмат кылып, дат басып кетпеши үчүн тышкы таасирлерден коргой турган атайын боек менен сырдалган. Түтүктөрдү алмаштырууда оңой иш эмес, өзүнүн технологиясы менен талаптары бар. Эски түтүктөр орнотулгандан көп убакыт өтүп, бул жылдар аралыгында мындан башка инженердик коммуникациялар да өткөрүлгөн. Ошондуктан жаңы түтүктөрдү орнотууда адистерден өзгөчө этияттыкты, тактыкты жана кылдаттыкты талап кылат. 42-45 жылдан бери биздин жылуулук тармагынын оң жагынан, сол жагынан, үстүнөн, астынан көп коммуникациялар салынып кеткен. Азыркы убакта ошол салынып кеткен суу түтүктөрүн, газ түтүктөрүн, электрический кабелдерди бузуп албай, ошону проектный отметкалар менен чыгаруу бул эң эле кыйынчылыкты түзөт. Өзүңөр билгендей, мына суу түтүгү биздин каналдын үстүнөн кетип атат. Арык бар. Ошонун баарын буспай, акырын элди дагы суусу жок, газы жок калтырбай, акырын бул салыш аябай эле оордук. Бишкек жылуулук тармагы ишканасы түтүктөрдү алмаштыргандан кийин казылган жолду өздөрү кайра калыбына келтирүүдө. Ал эми жумуштар толук бүткөн тилкелерде жол ачылып, унаалардын жүрүүсүнө уруксат бериле баштайт. Бүгүнкү күндө курулуш иштери белгиленген графикке ылайык улантылып жатат. Бул жерде 80ден ашык жумушчу жана
40 атайын техника иштеп жатат. Бишкек жылуулук тармагы билдиргендей, курулуш иштери толугу менен 1 айдын тегерегинде же болбосо августтун аягына чейин аяктап калат. Айнус Касамбекова, Чыңгызхан Калбердиев, Ала Тоо 24. Кумтөр үчүн жылдарга созулган күрөш. Бул вакыт аралыгында сырткы күчтөрдүн, ички олигархиялык, коррупциялык топтордун кысымына туруштук берүү жана башка кызыктар. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Медиа Хаб журналисти Али Токтакуновго кеңири форматта интервью берип, бир катар маалыматтар менен бөлүштү. Өзгөчө Кумтөр алтын кенин мамлекеттин башкаруусуна толук өткөрүп алуу оңойго турбаганын белгиледи. Себеби кенди өзүбүзгө иштетели деген саясий эрктин каршысында миллиардтарды айланткан чет өлкөлүк компания, өлкөнүн эртеңин ойлобогон парламентарийлер, сатылма эксперттер бар эле. Теманы Акмарал Сабатар улантат. Биз бардыгыбыз Кумтөр руднигинде жасалып жаткан бардык кылмыштарды тактап билишибиз керек. Бул эл аралык масштабтагы кылмыш. Кылымдын кылмышы десек жаңылышпайбыз муну. Эгерде Кумтөр руднигинин калдык сактоочу жарылып кетсе, анда Гүлдөгөн Ысык көл, Нарын, Токтогул, Жалал Абад какыраган чөлгө айланат. Бул талашсыз. 2012 жылдын 20 июню бир топ талашып тартышуудан кийин гана ошол убактагы депутат Садыр Жапаровго жарым сааттык убакыт берилди. Мында депутаттык комиссиянын төрагасы ондогон барактарга баткан Кумтөрдөгү мыйзам бузуулар жөнүндө баяндап жатты. Ээриген мөңгүлөр, камсыздалбаган калдык сактоочу жай, жакындаган экологиялык катастрофа тууралуу фильм да көрсөтүлдү. Ошол убакта экономикалык жактан эч бир пайдасы жок. Манипуляцияга толгон эсептик сандарга бай кең казуу иштери болуп жатканы да белгиленди. Айрым депутаттар бул аракеттердин аягына чейин турасызбы деген суроолорун узатышты. Себеби Кумтөр ишке киргенде комиссия артынан комиссия түзүлө берип, бирок бири да тыңгылыктуу аягына чыккан эмес. 1 тонна алтын 56 миллион доллар турат экен. Бул жөн эле сатып алып койуш оңой эле да. Булар 1 тоннанын акчасын чачып коет, келген комиссияны жөн эле сатып алып коет экен дагы, жабылып калат экен. Иш баягы ошончун. Мен бул жерде урматтуу Садыр Жапаров коллегиме айткым келет. Сиз стенограмма үчүн да айтып койсоңуз, мен сатылбайм, эртең бир жумадан кийин, 1 айдан кийин алар 1 тоннанын акчасын мага алып келип берсе, мен жаап коем дебей туруп, акырына чейин чыгарамын деп сиз позицияңызды беришиңиз керек, элдин астында стенограмма үчүн. Мен эми айтпай эле коеюн, мен сатыла турган адам эмесмин. Сиз экөөбүздүн түшүбүзгө дагы кирбейт. Болду сунуштар. Но бирок мындан ары дагы мен сиздердин алдыңыздарда жогорку кеңештин ыйык трибунада туруп айта алам. Мен андай адам эмесмин. Ошол эле убактагы аракеттердин майнабы туура 10 жыл дегенде кайтып Кумтөр Кыргызстандын толук көзөмөлүнө өттү. Кечээ мамлекет башчысы Садыр Жапаров Медиа Хабтын журналисти Али Токтакуновго кенен интервью берип жатып, Кумтөрдү 10 жыл мурда эле башкарууга алууга мүмкүн болгонун, бирок айрым араан ачыктардын айынан ал тилектер таш капканын белгиледи. Эртең добуш беребиз деген күнү кечтен түштөн кийинден баштап эле акырын күбүр-шүгүр болуп эле бири-бири менен кабинетке болуп отуруп эле мафия уже иштей баштады баягы. Эртеси күнү келип, бүгүн түштөн кийин добуш беребиз кечке маал дегенде эле бузулду баары. Эмне иштеп кетти? Көпчүлүгү бузулду. Эми акча иштеп кетти да бул жерде. Акча иштеди. Бийлик башында тургандар против болуп атса, каршы болуп атса, анан тигилер менен бир болуп атса, эмне кылат анан? Бул жактын баарын минтип кичине тыйын алып келип тарата койбосоңор депутаттарга чатак бул ишиңер деди да. Анан келди да анан тескери сүйлөй башташты, мен сразу түшүндүм. Сатылды деп. Менин ата журт партиямдан гана бир 35-36 депутат гана неме болду. За болду, макул болду да, колдоду. Анан Арнамыстан бар, башка, анан майда чүйдө ошо депутаттар бар, башка фракциялардан. Калганы бүт бардыгы тең алчусын алды дагы добушка келгенде против добуш берип койду. Сүйлөгөндөрүн көрсөңүз микрофондо эле алардын сөзүн угуп отуруп ыйлабей тургандайсың да. Бирок берген добушу такыр тескери болду. Анан жана жиним келип чыгып турган трибунадан кыйкырганым ошо да. Бетиңер барбай, ушинтип кантип ушуган добуш бердиңер, против добуш бердиңер. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар? Жогорку кеңеш депутаттык комиссиянын корутундусун кабыл албай мамлекеттик комиссия түзгөн. Ал комиссияны ошол кездеги экономика министри Темир Сариев жетектеп, анда бир катар мүчүлүштүктөр да көрсөтүлгөн. Кийинчерээк тиешелүү комиссиянын корутундусунун негизинде Кыргызстан менен Цинтеранын ортосунда үлүштү 50%дан тең бөлүп, биргелешкен ишкана түзүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргөн. Бирок ал кабыл алынган эмес. 2017 жылы Сапар Исаковдун өкмөтү тушунда жаңы стратегиялык келишим түзүлүп, Сариевдин комиссиясы тапкан экологиялык долбоордун көбү өз күчүн жоготуп, соттук иштер токтогон. Ошону менен 2020 жылга чейин Кумтөр иши унутулган. Акылбек Үсөнбековичти таап келеледен. Жарым сааттын ичинде келип калды, анда ал депутат болчу, парламенттин депутаты.
эми баягы Кумтөргө жанакы мен алдыма деди деп суроо берип атпайсызбы? Ошого толук жооп берип атам да, ошого келип атам. Анан таап келе десем, таап келди, жарым сааттын ичинде келип калды. Анда ал депутат эле, жогорку кеңештин депутаты. Анан Макулбек Үсөнбекович дедим, сиз дедим, көптөн бери депутатсыз дедим. Кумтөрдү бир эмес бир нече жолу барып текшерип келгенсиз дедим. Турдакун Усубалиев текшергенде да сиз ошол жерде комиссиянын мүчөсү болгонсузбу, же экспертный эме топ болгонсузбу? Билесиз десем, бүт билем деди. Ана айтты, мен 2012-жылы текшергенде менде папка документтер бар дедим. 120 папка бар. Мен сизге ошонун бардыгын берем дедим. Сиз азыр дедим, как депутат катары комиссия түздүк, мына текшерип атабыз деп, Кумтөрдү башташыңыз керек дедим. Кумтөрдү текшерип башташыңыз керек дедим. Ошону менен жогорку кеңеш тарабынан Кумтөрдүн ишмердүүлүгүн текшерүүчү жаңы мамлекеттик комиссия түзүлүп, аны Акылбек Жапаров жетектеген. Комиссия ири экологиялык жана каржылык мыйзам бузууларды аныктап, Центера Голд компаниясына экологиялык зыян үчүн 4,2 миллиард доллар айып пул салынган. Ишенич болбосо, эгерде ошо команда саясий эрки бар президентке Кудайга ишенбесе, анда бул жумуш турмушка аша албайт эле да. Ошондуктан бул жерде саясий эрк, ишеним, анан мүмкүнчүлүк баары чогулду да. Баары даяр болгондон кийин анан президент айткан логика менен биз кеттик. 1992-жылы мыйзам бар экен, концессия экен. Ошол жерде мүмкүнчүлүк бар экен. Кыргыз өкмөтү эгерде адамдарга же болбосо биздин жаратылышка коркунуч туудурса, анда биз тышкы башкарууну киргизе алабыз деп. Парламентке барып, анан Кумтөргө тышкы башкарууну киргизип, ошондон бери мына бир күн тынбай Кумтөр иштеп келатат да. Бул жерде дагы бир жолу айтып коеюн, мурунку президенттердин саясий эрки болгондо балким мурун эле өтүп калмак да. Бирок президенттин эрки жок. Бир да өкмөттүн структурасы иштебей эмес. Анткени салык инспекциясы толугу менен күндүр-түндүр иштеп атты. Биз 10,5 миллиард сомго нарушенияларды 6 жылдын ичинде таап чыктык да. Ошону центр кетелектери биз анын мойнуна койдук. Май айында Кыргызстандын бийлиги кеңге сырттан башкаруу киргизип, жетекчиликке теңиз бөлтүрүк дайындалган. Иш башталганда мамлекет башчысы катуу талаптарды койгон, бирок ал ишеничти актаган жок. Теңиз бөлтүрүккө карата Кумтөр алтын кенинде ири каржылык мыйзам бузуулар жана коррупциялык схемалар аныкталгандан кийин 2022-жылдын сентябрь айында башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши козголгон. Кумтөрдүн офисин баягы Бишкектеки жана учкунда турат эмеспи, илгертен бери 30 жылдан бери. Ошону мен көчүрөм башка жака деп туруп, мыйзамдагы уурунун бир имаратын арендага алат. Арендасы дагы эле сумма саттын башы. Чуть ли бир айына 1 миллион доллардан төлөйм деппи, ушундай арендага алыптыр. Аны ремонт кылып туруп, анан аган момундай мебелдерди алып барыптыр. Ал сатып алыптыр. А мебелдеринин өзүнүн эле отурган креслосу 6.000 долларлык кресло. Анан кийин тергөө иши башталып, камалып, анан кийин ай сен неге 6.000 долларга кресло сатып аласың? Керек болсо президенттин отурган креслосу бир көп болсо 600 долларлык эле кресло. А сен неге сатып алдың десе, берген жобу күлкүмүштүү да. Мен өзүм боюм кичинекей, анан баягы 600 долларлык креслодо отурсам көчүгүм сыйгалана берет. Анан ошон үчүн 6.000 долларлык кресло сатып алдым деп берет. Ошол эле убакта дал ушул Кумтөр иши боюнча жарандык позициясын тынбай билдирип келгендер алтын кенди кайтарып алууда бекем саясий эрк болгонун белгилешет. Экологиялык бул катастрофага алып келе турганда жагдайга алып келип койшкон. Биринчиси, экинчиси экономикалык бизге эч кандай бир пайдасы аз. Мындай айтканда өтө аз баягы налогторду кошот, салыктарды кошуп, ар кандай кошумча акыларды төлөнөт да. Бул бизде мындай манипуляция кылып келген да. Мынча Кумтөр төлөп атат депчи, бул обязательно баягы сөзсүз түрдө төлөй турган жагдайлар бар да, кайсы ишкана болбосун төлөп келет, төлөй берет. А бирок ошонун баарын бул пайда катары эсептеп эле элди баягы манипуляция кылып тескери багытка буруп келишкен да. Буга чейинки президенттердин убагында дагы болот эле, эгер бир адамдын чечими болсо, анан тескерисинче ал убактарда ошол чечимдер эл тарапка эмес, элге тескерисинче каршы болуп келди да. Бүгүнкү күндө Кумтөр ири киреше алып келген мамлекеттик ишкана. Жылдын 7 айдын жыйынтыгы боюнча эгер айтып кетсек, салыктык бизге Кумтордон түшүүлөр, кирешелер 17 миллиард 587 миллион сумма которулуп атат. Бул былтыркы 7 айга салыштырмалуу дээрлик 2 эсеге барабар. Же так айтсак 194
пайыз өсүү темпи менен былтыркы 7 айлыкка салыштырмалуу 194 өсүү темпи менен болуп атат да. Анан салыктан сырткары бизде өзүңөр билгендей эле кумтор жанагы Ис-Көл өнүктүрүү фондуна, Нарындын өнүктүрүү фондуна жана башка социалдык отчисленияларды төлөйт. Булар болсо дагы эле 20,8 миллиард болуп атат. Бул дагы көрсөткүч былтыркы жылдын 7 айга салыштырмалуу дээрлик 2 эсеге барар болуп атат. Так айтканда 180% өсүү темпи менен болуп атат. Диктин үйлөрү салынып атат, 2 миллиард эмес 3 миллиард долларга. Бул каяктагы акча деп атасыңар? Мына ушул алтындын акчалары. 500гө жакын, 500дөн ашык бала бакча, мектептер курулду акыркы 5 жылда. Эгер 30 жылда 100 мектеп курган болсо, биз 5 жылда 500 мектеп курдукпу? Бала бакча менен. Көрүп атасызбы же көрбөй элесизби? Сиз айтыңыз. Көрүп атасыз, ошол эмне каяктагы акча? Мына ушул Кумтөрдүн акчасы. 1000 километр, мына былтыр 1,5 километрге чейин чыкканбыз. Быйыл 2000 километр жол басабыз, асфальт басабыз деп атабыз. Жалпы 6,5 километр деп окумакчы. Эң көп жол баскан, эң узун жол баскан асфальт. Бакиевдин убагында 250 километр жол басыптыр. Баягы жайкы сезондо баягы, күн жылуулукта. А биз азыр 2000 километр басып атабыз. Каяктагы акча деп атасыз? Мына Кумтөрдүн акчасы. Кумтөрдү мамлекеттик башкарууга алуу оңойго турган жок. Бул үчүн жылдаган күрөш жүрдү. Сырткы күчтөрдүн ички олигархиялык, коррупциялык топтордун кысымына туруштук берүүгө туура келди. Себеби жете турган максат өлкөнүн эгемендүүлүгүн жана байлыгын коргоп калуу эле. Акмарал Сабатар, Умар Малашев, Ала Тоо 24. Бишкекте 7000 көрүүчүгө ылайыкталган жаңы спорттук комплекстин курулушу уланууда. Долбоор футболду өнүктүрүүгө, шарт түзүү менен катар шаарда ири спорттук жана маданий иш-чараларды өткөрүүгө ылайыкталган заманбап көп функционалдуу аянтча түзүүнү көздөйт. Учурда курулуш иштери кайсы баскычта, кесиптешим айтып берет. Куланов жана Сухе Батыр көчөлөрүнүн кесилишинде шаарыбыз үчүн өтө маанилүү ири футболдук комплекстин курулуш иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө объектидеги иштердин 60% жакын аткарылды. Долбоордун өзгөчөлүгү негизги стадион 7000 көрүүчүгө ылайыкталып, эл аралык ФИФАнын талаптарына жооп бере тургандай курулууда. Мындан тышкары комплекстин аймагында 9 машыгуу талаасы, 500 унаага ылайыкталган унаа токтотуучу жай жана дагы бардык зарыл инфраструктура каралган. Долбоордун жалпы аянты 20350 чарчы метр. Башкы стадиондун сыйымдуулугу 6700 көрүүчүгө ылайыкталган. Машыгуу талаасында көрүүчүлөр үчүн 300 орун бар. Жашылдандырылган аймак 9280 чарчы метр. Жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарлар 12273 чарчы метр. Унаа токтотуучу жай 500 орун. Учурда курулуш иштерине 280 жумушчу жана 30га жакын атайын техника тартылган. Объектте иштер эртең мененки саат 8ден кечки саат 11-12ге чейин жүргүзүлүүдө. Азыркы учурда биздин объект 60% дайындыкка даяр. Ички отделочный жумуштары жүргүзүп атат. Биздин эң главный гибридный поле, матчтар өтчү футбольный поле. Биздин подрядчик голландецтерге берилген, футбольный поле дайындыкта, тренировочный полелар дайындыкта, ички отделка иштери жүргүзүп атат, анын сырткы фасадный иштери дагы жүргүзүп атат. Объектте коопсуздукка жана курулуштун сапатына да өзгөчө көңүл бурулууда. Трибуналардын айрым бөлүктөрүндө гранит колдонулуп, ынымдуулуктан коргоо үчүн 4 катмарлуу гидроизоляция системасы орнотулууда. Бетон конструкциялары атайын даярдалып, грунтовка жана бир нече катмар гидроизоляция төшөлгөндөн кийин үстү гранит менен капталат. Долбоордун менеджеринин айтымында негизги стадиондо чоң концерттерди өткөрүүгө дагы мыкты мүмкүнчүлүк түзүлөт. Анткени стадиондун акустикасы алдын ала эсептелип, бардык шарттары тиешелүү талаптарга ылайык каралууда. Биздин эң башкы полебиз бул футболдон сырткары дагы чоң концерт, чоң мероприятия, чоң концерттерге ылайыкталган. Себеби бизде акустический система, видеонаблюдение, для отуручу жайлардын баары ушу чоң мероприятияларга дайындыкка биз даярбыз. Ошондой эле футболдук комплексте спортчуларды толук кандуу даярдап, жакшы машыктырганга шарт түзүлөт. Бул жерде машыгуу залы, медициналык кызматтар менен катар тамактануу жана эс алуу үчүн да өзүнчө жайлар каралган. В данный момент мы находимся на 3-м этаже. Стадиондун негизги имараты 4 кабаттан жана жер төлөөдөн турат.
Биринчи кабатта футболчулардын кийим алмаштыруучу жайлары, медициналык пункт жана машыктыруучулардын бөлмөлөрү жайгашса, үстүнкү кабаттарда комментаторлор, журналисттер үчүн атайын бөлмөлөр каралган. Ошондой эле VIP зоналар жана 8ден 20 адамга чейин бата турган VIP кабиналарда орун алат. План боюнча биз турган футболдук комплекс ушул жылдын октябрь айынын соңунда толугу менен пайдаланууга берилет. Долбоор ишке ашса, шаар тургундары үчүн спорттук гана эмес, коомдук жана маданий иш-чараларды өткөрүүгө ылайыктуу заманбап көп функционалдуу мейкиндик түзүлөт. Сезим Мунарбекова, Темирлан Мусаев, Алато 24. Ишкерлик баштап андан пайда табуу тынымсыз эмгек менен бирге ири суммадагы каражатты талап кылган түйшүктүү кадам. А-банк 30 жылдан бери өлкө боюнча бизнестин түрдүү тармагына каржылык колдоо көрсөтүп, жаңы идеялардын ишке ашуусуна шарт түзүп келет. А-банк бардык аймактарда киреше таап өнүгүүгө умтулган жеке ишкерлердин ишенимдүү өнөктөшү. Учурда банк дагы жаңы багыттарды өздөштүрүп, кардарларды тейлөөнү сапатын жаңы деңгээлге көтөрүп, анын жол жоболорун кыйла жеңилдетти. Чүй облусунун Беловодск айылынын тургуну Александр Дамашев тигүү цехин ачып, чакан ишкерлик баштап, азыр ири суммада киреше таап, адамдарды жумуш орундары менен камсыз кылган бизнесин жолго койду. Кымбат баалуу жабдыктарды сатып алууга А-банктан пайызсыз насыя алып, ишкерлигин кеңейткенге жетишти. Кредит беспроцентный – это вообще очень огромная помощь. Пайызсыз насыя бул абдан жакшы колдоо, мага чоң жардам болду. Анткени тигүү цехте кымбат робот, шаблондорду алып, иштин сапатын жакшыртууга кошумча каражат керек болуп турган. А-банктан алган сумма менен абалдан чыгып кеттим. А-банк айыл чарбасы, соода саттык, кызмат көрсөтүү сыяктуу түрдүү багыттагы ишкерликти каржылоо менен катар айлана чөйрөнү коргоого багытталган ESG принциптерин ишке ашырып келет. Анын алкагында жашыл экономика долбоорлоруна өзгөчө көңүл бурулуп, экологиялык жактан таза өндүрүштү өнүктүрүүгө каржылык колдоо көрсөтүлүүдө. Акыркы 3 жылда А-банк республика боюнча жакшы өсүшкө жетишип, каржылык туруктуулугун бекемдөө менен бирге өлкөнүн банк секторундагы лидерлик позициясын сактап келет. Токмок шаарында таза азык-түлүктү көбөйтүү демилгесин ишке ашырган Вячеслав Кучеренко 5 жылдан бери А-банктын туруктуу кардары. Башында түрдүү насыяларды алып, учурда ишенимдүү өнөктөш катары чоң суммадагы каражаттарды жеңилдетилген насыя менен алып, балдын түрүн ички рынокко гана эмес, кошуна Казакстанга да сата баштады. А-банктан алган насыянын негизинде кардарлардын табитине жараша 250 граммдан баштап 1 килограммга чейинки балдын түрүн көбөйтүп, кирешесин арттырганга жетишти. Построена стратегия на ближайшие 5 лет, на ближайшие 10 лет. Бизде жолго коюлган так стратегия бар эле. 5-10 жылда баардык пландарды ишке ашырып, балдын түрүн чыгарып, рынокто кандай суроо талап болсо, ошонун баарын аткарыш керек болчу. Аны аткарууда керектүү каражатты банктан алып, бизнести жолго коюп алдык. Ишенимге кирип, кайра насыя алып иштеткенде жумушта бир ыргакка түшүп, жеңил болуп калат экен. А-банк калктын жана бизнестин муктаждыктарына жараша ар тараптуу каржылык колдоо көрсөтүп, бүгүнкү күндө 57 кредиттик программа менен иш алып барууда. Мындан сырткары мамлекет менен өнөктөштүктө 14 жеңилдетилген кредиттик программа ишке ашырылып келет. 30 жылдык тарыхында А-банк миңдеген кардарлардын ишенимдүү өнөктөшүнө айланып, жарандардын жана ишкерлердин демилгелерин ишке ашырууга, өндүрүштү өнүктүрүүгө, жаңы жумуш орундарын түзүп, өлкөнүн экономикасынын өсүшүнө бараандуу салымын кошуп келет. Бүгүнкү күндө А-банк республика боюнча кеңири филиалдык тармакка башкы кеңсе 41 филиал, 58 сактык касса, 4 көчмө касса жана 25 аймактык бөлүм. Ошондой эле жүздөгөн банкоматтар аркылуу банк миллиондогон кардарларга заманбап жана сапаттуу кызмат көрсөтүп келет. Бүгүнкү программа мына ушундай кабарлар менен толукталды. Студияда кызматта мен Гүлзат Карбаева болдум. Көңүл бураңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.